Башталайышты. Рахмат, саламатсыздарбы? Урматтуу коллегалар, урматтуу чакырылгандар. Менде мындай суроо бар да, Камчыбек Кыдыршаевич, сизде маалымат болсо керек. Бизде ушундай 3 жолку революция дейбиз, төңкөрүш дейбизби, толкундоо дейбиз, 3 жол болду. Ошол 3 жолку болгон президенттер ошол мезгилдеги ушундай кайрылышканбы ОДКБга? Кайрылышкан эмес, 2010 жылы гана Оштогу болгон кок алаңда убактылуу өкмөт кайрылган деген бир маалымат бар. Ачык айтканда ал маалымат эле такталган жок. Ал эми 2005-2020 жылкы баягы элибиздин каалоосу менен болгон маселелерде эч ким эч кайрылган эмес. Биз өзүбүз эле кыргыздар, кыргыз коомчулугу өзүбүз эле жакшынакай кылып бир күн ашып кетсе 2 күн ичинде маселелерди баарын чечип алганбыз. Биз дагы бүгүн парламент мына сиздер отурган кечеги революциянын түшүмүбүздө эгерде кайрылган болсо, ошол маалда террорист деп объявить эткен болсо, биз дагы ошондой абалга кабылып калышыбыз мүмкүн эле да. Баары мүмкүн болчу. Бул жерде биз азыр келишимдерди аткарышыбыз керекпиз. Милдеттүүбүз. Ошол уюмдун мүчөсүбүз. Бирок бул жерде биз өзгөчөбүз да калган 5 ошол коллегаларыбыздан башка өлкөлөрдөн. Бизде 3 жол ушундай Казакстанда болуп аткан башыбыздан кечиргенбиз. Аны биз билишибиз керек. Алардан сыртка, аларда мындай революция болгон эмес. Эл толкундоолору мынчалык болгон эмес Казакстандагыдай бүгүнкүдөй. Бул бир. Экинчиден, аларга караганда, калган 5 өлкөгө караганда биз жакынбыз, бир тууганбыз. Эки эл бир тууган. Бийлик, аларкы бүгүнкү бийлик эртеге алмашып кетсе кандай болот? Эч кандай болбойт. Кандай болгон чакта дагы биз өзүңүз айткандай эл аралык келишимдерди аткаруунун негизинде гана аракет кылып атабыз. Эгерде бүгүн бийлик Казакстанда алмашабы, алмашпайбы аны эл өзү чечет деңизчи. Бирок ал биз казактар менен гана договор менен между государственными отношения эмес бул жерде. Международный жанагы соглашение негизинде в рамках ОДКБ. То есть 5-6 мамлекеттин кол койгон договор негизинде барып атабыз да. Ошон үчүн бул жерде кайсы бир мамлекеттин бийлиги азыр эми в частности Казакстан боюнча эч кандай таасирин тийгизбейт. Мен кайра кайталайм. Биз милдеттүүбүз колдоп бергенге, мен дагы каршы бергенге бере албашым мүмкүн, азыр колдойм. Ошол эле мезгилде бул жерде террорист деген түшүнүктү алар далилдеп кайрылыш керек эле да ОДКБга. Алар далилдеп бердиби? Сиздерден бир суроо болдубу? Террорист болсо кайсыл уюм? Ошончо жалпы Казакстан көтөрүлгөн элдин баары террористпи деген суроо коюлуш керек да ОДКБнын ичинде. Аны эми бийлик өкүлдөрү өздөрү чечиш керек. Ошол Казакстан бийлик өкүлдөрү. Кимдерди айтышты алар башка жөнүндө. Бирок биз эсептебейбиз. Жалпы казак эли террористтер деп эч качан эсептеген эмеспиз жана эсептебейбиз. Боордош казак элибиз биз менен эле бирге кыргыз менен кылымдардан бери жана чечип келаткан эл. Бирок ошолордун арасында жанагы деструктивный силы чыгып кайсыл бир террористтик аракеттерди кылгандыгы бул анык. Ошондуктан бир нече ондогон мамлекеттик мекемелер күйүп өрттөлдү. Мына азыр маалымат келип атат, бир нече ондогон укук коргоо органдарынын адамдары каза болду. То есть булардын баардыгы относится к террористическим действиям. Но это сделали только определенные люди, определенные группы, которые совершили. Я очень надеюсь, что власти в Казахстане способны определить, кто они были, какие люди были и как их наказать в соответствии с законодательством Казахстана.
Болду. Рахмат. Кийинки сөз Айдарбеков Чыңгыз Азаматовичте. Рахмат. Саламатсыздар, урматтуу кесиптештер, өкмөттүн мүчөлөрү. Бүгүн каралып жаткан маселе өтө сезимтал. Кабыл алына турган чечимибиз тарыхта калат. Ошондуктан бүт жагынан талдоону жасап, таразалап, тең салмактуу чечимди чыгарууга тийишпиз. Себеби дегенде биринчиден жалпысынан окуялар ички саясат менен байланыштуу. Башында элдин нааразычылыгы эмнеден пайда болду? Экономикага байланыштуу талап коюлган. Экинчиден кан төгүлдү. Эл арасында жабыркагандар жана каза болгондор бар. Үчүнчүсү, Казакстандын бийлиги 5 январдан баштап бул эл аралык террористтер жана болгон кол салууну агрессия акты катары карашыбыз керек деп баа берип жатышат. ОДКБнын келишиминде 4-беренесинде беренесинде 2-абзацта так аныкталган. В случае совершения агрессии на любое из государств-участников, все остальные государства-участники по просьбе этого государства-участника незамедлительно предоставят ему необходимую помощь, включая военную, а также окажут поддержку находящимся в их распоряжении средствами в порядке осуществления права на коллективную оборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН. На коллективную оборону. Бияқта так жазылып турат. Агрессия без дефиницияны жакшы билебиз. Бияқта кандай агрессия болгон маселе туудуруп жатат. Ошондуктан ОДКБнын СКБ кайсы келишим, кайсы беренесине таянып чечимди кабыл алышты, маселе туудуруп жатат. Аскерлерибиз канча мөөнөткө барышат. Анан кийин бияқта Дастан Далабаевич уже айткандай провокациялар бар болсо, аскерлерибизде кандай мандат болот? Алар жарандарга карата ок атабы? Эми жарандарга каршы ок ат деп эч кандай андай маселе жок. Но бирок ошол эле мезгилде, как бы өзүнүн мындай меры безопасности они будут принимать. Меры безопасности они будут принимать, это естественно. Ошондон мен жана айтып атпаймынбы? Эч кимге каким-то образом гарантировать невозможно здесь. Эта ситуация такая неординарная, и впервые мы принимаем такие решения. Анан кийин жанагы өзүңүз жакшы билгендей, биз баягы эл аралык мондай кабыл алынган чечимдерден чыгып кетүүгө дагы бүгүнкү күндө мүмкүнчүлүгүбүз жок. Ошондуктан биз колдоо беребиз деген ойдомун. Аскерлерибизге инструкциялар бар өтөт. Ал жерге биздин жооптуу аскер кызматкерлер чогуу барат. Кечээ биз мына Садам Кожоевич менен сүйлөштүк, керек болсо замминистр оборонаны кошуп жөнөтөбүз. Ошол жерде аскерлер менен чогуу бирге болгонго милдеттүү болушат. Рахмат. Келишим 10 секунд кошуп бериңиздер. Келишимде так жазылып турат. В случае совершения агрессии. Агрессия болгонбу Казакстанга карата? Агрессия бул сырттан. Насколько у нас есть информация, что внутренняя агрессия имеется. Имеется внутренняя агрессия в связи с тем, что какие последствия мы на сегодня имеем. Да? Ошондуктан ички агрессия болгондугу аныкталган. Ошондуктан жанагы Касым-Жомарт президент Казакстана Касым-Жомарт Токаев бизге кайрылды. Сырттан, естественно, сырттан агрессия жок, аны эми баарыбыз көрүп эле турбайбыз. Бордош казак элине комплекс көмөк көрсөтүшүбүз керек. Эң маанилүү бул гуманитардык жардам көрсөтүш керек, менимче. Ушул жагынан өкмөт чараны көрсөтсө, эгер чечимди кабыл алса жакшы болот. Рахмат.